Баткен кыргыздын жери болгон эмес. Генералдын сөзүнө кыргыз бийлиги тынчсызданууда. 14 февраль күнү Кыргызстандын Тышкы иштер министрлигине Тажикстандын Кыргызстандагы элчиси Назирмат Ализода чакыртылган. Бул тууралуу аталган министрликтен маалымдашты. Кыргыз тарап Тажикстандын Согди облусундагы ички иштер башкармаларынын жетекчиси, милициянын генерал-майору Абдулло Навживановдун чек ара тууралуу айткан сөзүнө кескин тынчсыздануусун билдирген. Тышкы иштер министрлиги 13 февралда Тажикстандын айрым массалык маалымат каражаттарына жана интернетте тараган маалыматтарда милициянын генерал-майору Абдулла Навживанов Баткен эч качан кыргыздын жери болгон эмес деп жалган айтып, тарыхты бурмалаган деп эсептейт. Кыргызстандын тышкы саясат мекемеси жогорку кызматтагы жана күч органдарынын өкүлү чагымчыл аракеттердин ордуна мындай көрүнүштөрдү жөнгө салышы керектигин баса белгилеген. Кыргыз тарап расмий дүйшөмбүнүн реакциясын күтөрүн жана мындай фактылар кайталанбайт деп ишенерин билдирген. Буга чейин өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгү Тажикстандын Согди облусунун ички иштер башкармалыгынын башчысы Абдулла Навживанов чек арага чектеш аймактагы элдин ынтымагына доо кетире турган билдирүү таратты деп айтылган. Эгер тарыхты алып карасаңыз, Баткен эч качан кыргыз жери болгон эмес. Менин ата-бабаларым кыргыздарды алып келип, ушул жерди беришкен. А бүгүн болсо, бул биз үчүн маселеге айланып калды. Навживановдун мындай билдирүүсүнө Камчыбек Ташиев да жообун калтырган. Жерге тал, Маргуп Кыргызстандын айылдарын, жерлерин кайтарып алуу боюнча аракеттерди башташыбыз керек. Тажикстан менен бардык байланыштарды токтотуу зарыл. Урматтуу президент, сунуштарымды эске алып чечкиндүү кадамдарды таштаңыз. Кашык каныбыз калганча мамлекетибиз үчүн туруп беребиз. Бул ошол жердеги укук коргоо органынын башчысынын сөзү. Официалдуу бийликтин өкүлүнүн сөзү болуп атат. Демек, билесиздер өзүңүздөр Тажикстан мамлекетинде бул саясат эркиндиги жок. Биздегидей эмес да. Ошондуктан ал жердеги ар бир сүйлөгөн мамлекеттик кызматкер, айрыкча мамлекеттик кызматкер сөзсүз түрдө өзүнүн сүйлөгөн сөзүнө жооп берет жана ошол сүйлөгөн сөзү кылган ишинин бардыгы жогорку мамлекеттик бийликтеги отурган Тажикстан бийлигинин официалдуу сөздөрү болуп эсептелет да. Мен ойлоймун, ошондо кандай болуп атат? Ошондо мына Тажикстан официалдуу бийлиги өзүнүн мамлекеттик укук коргоо органынын официалдуу чиновниги аркылуу биздин мамлекетке айттырып атабы. Так. Демек, ушуга биз олуттуу көз караш менен карашыбыз керек дагы. Буга өтө каттуу, тиешелүү деңгээлде жооп беришибиз керек. Мамлекеттик деңгээлде жооп беришибиз керек. Биздин мамлекетибиздин бүтүндүгүнө шек келтирген, мамлекетибиздин эгемендүүлүгүнө шек келтирген, кыргыз мамлекетине ушундай бир шылдың катары сөз сүйлөгөн укук коргоо органынын башчысы сөзсүз түрдө жумуштан алыныш керек дагы, жана жазага тартылыш керек. Биз ушуну талап кылышыбыз керек. Эгерде Тажикстандын бийлиги ушуну жасабай турган болсо, демек алар ошону өзү айттырган болот. Демек алар ушуну ушул багытта кетип аткан болушат. Демек, анда биз буларга дагы башкача мамиле жасашыбыз керек да. Биз кандай кылып атабыз? Биз достук мамиле жасайбыз. Биз ошолорду коңшубуз катары мамиле жасайбыз, а булар бизге душман катары мамиле жасап атат. Душман катары мамиле жасап атат. Эгерде аларды биз ошондой мамилесине кайтпай турган болсо, биз дагы өзүбүздүн мындай бир мамилебизди өзгөртүшүбүз керек. Мына ачык эле айтыш керек, Тажикстандын азыркы Лакш району, Жергетал району, Мургап, булардын бардыгы кыргыздын жери болгон. Мына кече эле 3 жыл алдын муну Лакш району деп аташты. Ушуга чейин Мургап району, Жергетал району болуп аталып келген. Жергетал району бүгүнкү күндө ошол Тажикстандагы райондордун эң чоң территориясы боюнча район. Кыргызстандын же болбосо Тажикстандын 1/4 бөлүгүн түзөт. Ошол мына официалдуу түрдө биздин Кыргызстандын жери экендигин тарых танбайт. Муну баарыбыз билебиз. Жана тажик мамлекетинин Тажикстан болуп туруп түзүлүшүнө ошол маалдагы союздагы Москвадан чечилген чечим боюнча ошол биздин Мургап, Жергетал райондорубузду Тажикстанга берип, Тажикстан деген бул
Өзбекстанның составындағы кичинекей бир район болгон. Өзбекстандан бөлүп чыгарып, Кыргызстандан жерлерди бөлүп берип, анан Тажикстан мамлекетин курганбыз. Эми ошол курган мамлекетибиз кайра биздин мына территориябыздын бүтүндүгүнө, мамлекеттин бүтүндүгүнө шек келтирген болсо, биз эмне үчүн карап отурушубуз керек? Азырынча тажик тарап бул билдирүүгө жооп бере элек.